Бүгүнкү иш-чара Улан Эгизбаев атындагы коомдук жаштар бирикмеси тарабынан уюштурулуп атат десек болот. Иш-чаранын жүрүшүндө ошо Уланбайке чындыкты, акыйкаттыкты тартип кеткен байланыштуу кылып, биз жаштар ошо Улан Эгизбаев атындагы коомдук бирикменин составындагы балдар кыска метраждуу кино тартып элек. Ошонун ачылышы болот десек болот. Жана ошондой эле Улан Эгизбаевдин туягы болуп калган белек жөнүндө бир-эки видео съемка жасадык элек. Алар болот жана жаш калемчилер Уланбайкеге арнаган чыгармаларын бүгүн окуп беришет деген ишеничтебиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен Улан Эгизбаев атындагы коомдук жаштар бирикмеси тарабынан уюштурулуп жаткан иликтөөчү журналист Улан Эгизбаевдин жаркын элесине арналган Уландын иши уланат аттуу эскерүү иш-чарабызга кош келипсиздер. Бүгүн мен ушул алпаруучулук мүмкүнчүлүгүмөн пайдаланып, сахнадан Улан Эгизбаевди жана анын жасап кеткен иштерин тарыхый инсандарга салыштыруу менен сүйлөгүм келип жатат. Себеби билесиздер, мына ушул Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндө өзгөчө эмгек кылып, айрыкча үлүшүн кошкон Кыргыз АССРнин төрагасы Жусуп Абдрахманов аттуу инсаныбызды бардыгыңыздар билесиздер. Ал киши мына ушул чоң державанын ичинде автономиялуу область болуп турган Кыргызстанды автономиялуу республика катары өзүнчө дагы бир мамлекет катары түзүлүшүнө, түптөлүшүнө салым кошуп, жана болгону 25 жаш курагында ушул социалисттик саясий автономиялуу Кыргыз республикасына төрага болуп шайланган экен. Мына ошол инсан Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнүн башатында турган адам. Ал эми Улан Эгизбаевдин иши буга эмне тиешеси бар дей турган болсок, Улан Эгизбаев мына ошол Кыргыз эгемендүүлүктү алгандан кийинки ургаалдуу учурунда будуңчаң түшүп, өзгөчө бир коррупциялык иштердин курмандыгы болуп турган маалда бороон чапкындын арасында жолоочулар адашып кетпес үчүн тээ алыстан жанып турган маяк сымал жалгыз ушул Улан Эгизбаевга чындык керек сыңары журналисттердин арасынан жанып чыккан чолпон жылдыз болду. Кыргыз элинде кайсыл жерде чындык болсо, кайсыл жерде адилеттүүлүк болсо, ошонун чынжырын бек кармап алып Улан Эгизбаев сүйлөп жүргөндөй болду. Албетте, Улан Эгизбаевдин түбөлүктүү жашоосу мына эми башталып жатат десек болот. Барып Улан Эгизбаев дагы дал ошондой тарыхый инсанга айланары шексиз. Кече канба кайга барууга, кандыгын сурап алууга, кара тилин бек кайрап, кагушундай бир кепти кайтпай туруп салууга, ким барат деп турганда. Иликтөөчү маркум журналист Улан Эгизбаевдин бирикмеси Кыргызстан эл аралык команда катышып, биринчи экинчи ак калпакты даңазолоо максатында ал эми өзүбүз билгендей күтүүсүз буюрса алдыда дагы ушул Улан Эгизбаевдин ишин улантып, анын ысымын өчүрбөө үчүн дагы далай бийик максаттар бар. Ошонун бардыгын сиздердин көз алдыңыздарда, сиздердин күбө болууңуздар менен сөзсүз түрдө анын бардыгын ишке ашырат деген ойдобуз. Эми Улан Эгизбаевдин эмгеги, Улан Эгизбаевдин иши тууралуу айта берсек сөз көп. Ал Кыргызстандагы мына ушул паракорлорду, жемкорлорду
мына ушул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казынасына 5 манжасын бирдей батырып, сол чөнтөгүнө солоп аткан жемкорлордун бардыгын ашкерелеп, алардын анык жүзүн алып чыгып турду. Бул албетте эгемен кыргыз эли үчүн өзгөчө бир багыт катары, өзгөчө бир иш катары кабыл алынып турду. Аз жашаса дагы саз жашады деген кыргызда жакшы кеп бар. Анын сыңарындай Улан Эгизбаев ай жаркын чакан өмүрүндө дейле эң сонун бир из калтырды. Чагылгандай жашады. Жашоосу дагы, иши дагы чагылгандай болду. Аны ар ким ар кандай түшүнсө болот. Чагылган жарк этип бир көрүнөт, бирок элдин эсинде, көз алдында кала турган анык жарык шамы бар. Анын сыңарындай мына ошол Улан Эгизбаевдин эмгеги дагы чагылган сыңары ар бирибиздин жүрөгүбүздө калды. Ыраазычылык билдирем бардык жаштарга. Уландын арбагы ыраазы болсун, бир туугандары, ата-энелери, көңүл айтам. Уландай балдар мен ойлойм бир 100 жылда бир төрөлсө керек. Эгер төрөлбөсө, ушинтип эмгектен гана баалап кала беребиз. Аз жашайт неге жакшы адам деген чыгарманы аткарып болса дедиңиздер. Көп жашаңыздар, көбүрөөк эмгек кылып, элдин эсинде калганга аракет кылалы. Бар болуңуздар. Кебимди таппай булурам, эрточтун неге туруңан, эң асыл адам сен элең, эмгектен бакыт жуурган. Бүгүн улуттун уулу Уландай жигитибизди дагы бир эскерип отурабыз. Улан биринчи өмүрүн татыктуу жашап, экинчи өмүрүн татыктуу жасап кеткен инсандардын бири. Уландын апасы, баардыгыбыздын апабыз бүгүнкү күндө Жипаргүл апабыз отурат. Биз эми Улан каза болгондо ыйладык, күйүткө баттык, санат тарттык, бирок Жипаргүл апабыздын жанында биздики жөн эле бир нерсе болуп калса керек деп ойлойм да. Ушурдун күркүрөгөн жалын элең, уу жолдун тайманбасы өзүң элең. Бул жалгандан чындык издеп чыркырап, азыркынын айбат туусу манас элең. Улан каза болгон түнү Кайран Улан деген ыр жаздым элем. Ошону окуп берейин. Эми азыркы тапта Улан менен сүйлөшүү деген поэма жазып атам. Кудай буйрса, ал чоң чыгармачылык кеченде болгондо ошону Кудай буйрса аткарып чыгабыз. Кайран Улан, жок эле го, өчүүгө себеп деле. Жакшылыкты жамандык жеңет неге? Кадырыңды баардыгы билиш үчүн сөзсүз эле өлүшүм керек беле. Жұрт башчыларды чакыр, аларды дагы кабардар кылып коелу. Жарайт ханым. Жалпы журтка арнаган Улан Эгизбаевдин өмүрү, экинчи өмүрү же түбөлүктүү өмүрү дейле мына ушундай уланып жаткан учуру. Бүгүн чындыгында Улан Эгизбаевдин калтырып кеткен иш мурастары жалпы журналистикага чоң өрнөк, чоң үлгү. Өмүргө сен аркылуу жан беремин, узартып өмүрүн атакемдин, өзүмө окшоштуруп жаткан чыгар, белегим, белектайым, данакерим. Залкар инсан чыксын деп ар бириңиздер тилек айта жүрүңүздөр. Улан Эгизбаевди сыйласаңыздар, эмгегин бааласаңыздар, мына ошол биттин өмүрүн тилейле. Ана мен бүгүнкү силердин ишиңерди көрүп, мына могу чыгармаларыңарды көрүп суктанып атам. Ушундай жаштар болсо, ушундай таланттар болсо, ушундай энергия болсо, мына Уландын ишин улантабыз деп атканда, демек Уландын ысымы, Уландын иши, Уландын таланты дагы эле улана берет экен, сөзсүз. Улан бир чоң ишти баштап кетти, пионер чын эле. Пионер деген ошо бирдемени баштап аткан кишини айтат го. Мына илимий изилдөө журналистиканын башатында Улан турду. Улан изилдөө журналистиканын ошо баштагычы, ошонун бир туу чокусу десем да болот. Уландын ишин уланганы мына балдар силердин момчалык уюшуп, демилге көтөрүп, Кыргызстан үчүн жаныңар дүрөп, уландай күйүп жанганыңар
Уландын өзүнүн чындык деп жанган өмүр деген китебинин баш жагын окусаңар, келечек өз колубузда деген 664 сөздөн жалаң кыдан башталган сөздөн турган ушундай бир аңгемеси бар. Ошонун аягында силерге бир чакырык таштап кеткендей, келечек өз колубузда деген. Ошол чакырыгын силерге дагы айтам. Мен да чакырып кетем. Буюрса силерге ишеним чоң. Анан айтарым, ушул улан бийлик алмашкан сайын, улан бийлик келген сайын ким алып келип атат ошол бийликти? Ким кылып атат ушу турмушту? Жөн келген жок. Ошол жаштардын каны менен, жаны менен, менде эненин көз жашы менен келип атат. Ушуну өкмөт ат келип жаткан бийлик туура түшүнгүлө. Эми мындан ары балдардын өмүрү кыйылбасын. Кылыч болуп силерге чабылбасын. Мына эмеле көрсөткөндөй менде энелердин көз жашы акпасын, көз жашы тамбасын. Тилээрибиз эле ушул. Мына иштейм десе ишке тойбогон, ашка тойбогон мына жалаң студенттерден уюшулган ушул силердин бирикме Кыргызстандын келечеги бар экенин дагы бир жолу көрсөтүп отурат. Буларга эркиндик бериш керек, иш бериш керек. Башкасын өздөрү эле кылат. Биз кимге жашап ишенип, ким үчүн иштейбиз? Мындан аркы ишенич силерде калды айланайын жаштар. Үй бүлөсүнүн атынан, ата-энесинин, Белектин, Сапаргүлдүн атынан баарыңыздарга чоң рахмат. Ишиңер улана берсин. Уландын жашы кыска болсо дагы силердин өмүргө узун болсун. Силерге Кудай аманчылык берсин. Иштеген коомдук бирикмеңердин да жашы 80-90-га 100-ге жашасаңар, уландын жашаганы ошол. Экинчи өмүрү ошол деп түшүнөбүз. Бизге бул дем, күч, кайрат гана берет. Рахмат колдар айланайындар. Бүгүнкү иш-чараны карап отуруп, мен ошол университетте Улан экөөбүздүн 2011-жылы 12 декабрда Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата алып барган иш-чарабызды эстеп кеттим. Биз да ушулардай университетте студентпиз. Анан ошол иш-чараны алып барып атып, анан университеттердин ректорлору аябай көп, Турциядан делегаттар келген. Анан сөз арасы бул жака чыгып Улан экөө сүйлөшүп калсак айтат, Улан, мен эмнегедир Айтматовду өмүрүмдө көрбөсөм дагы дайыма көргөндөй сезилип берет мага деп. Негедир ошол Манас газетасына кирип келип, анан менен учурашкандай элес дайыма бар жүрөгүмдө дейт да. А биз чындыгында Айтматовду көргөн эмеспиз, биз 11-чи классыбызда ал көзү өтүп кеткен ал кишинин. Анан ошондо Уланга тамашалатпайм, чыгааны алыстан тааныйт депчи. Анан ошол сөздү мындай оозума сала бергендей азыр ошол кездер эсиме түшүп кетти. Мына Уландын чыгандыгы, мына бүгүнкү анын аты жөн эле өчүп калбай, ушундай иш-чаралардын уюштурулуп атканы менен көрүнүп турат. Аябай ыраазымын силерге өзгөчө ошол Улан жаштар бирикмесине аныктама берди Уланга. Улан тунук болчу деп. Чындыгында ошондой силер дагы ошондой тунуктукту каалайм. Жолуңар байсалдуу болсун, бул ишиңердин башталышы гана. Алдыда көп ийгиликтер коштосун. Анан айткандай Уландын артында биологиялык жактан жалгыз улантуучусу Белек болсо, руханий жактан, чыгармачылык жактан улантуучусу силер жаштар. Чоң рахмат, бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, узак жашаңыздар. Келиңиз апа. Уланда ушундай чымын кыйын болуп, кайсы бир иш-чараларды өзү уюштуруп, жаштарга тренинг өтөм деп, анан акылдуу адамдар менен ошол өсүп келе жаткан жаштардын ортосунда бир көпүрө болгусу келип, көп бир иш-чаранын башатында жүрчү эле да. Ошондо дагы ошол жумуштагы өзүнүн кесиптештери, өзүнүн достору, ошолордун баарын чогултуп алып, ар ай сайын ошондой бир чыгаан журналисттер менен жолугуш керек. Анан студенттерди чогултуп атам, журналистикага келе жаткан жаштарды чогултуп атам деп, анан жумуштагы уста дагы эжелерине барып тренинг өтүп бербейсизби? Ошол жаштардын астына келип мындай сүйлөп, аларга бир мындай дан бербейсиздерби деп көп сунуштарын айтып, дал ушундай иш-чаранын уюштуруучусу болчу. Улан Эгизбаев бир гана кыргыз коомчулугунда эмес, азыр эл аралык медиа мейкиндигинде ал жөнүндө кабар бар. Улан Эгизбаев жөнүндө кабардар. Көркөм Кыргызстан, ажайып, көркөм Кыргызстан, окумуштун бары табылган, уютку чөлгөн Кыргызстан.
Aziz Батыров. Рахмат.